Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматын тапшырды. Бул тууралуу ал өзү Жогорку кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Атайы кайрылуусу менен Жогорку кеңеште сөз сүйлөп жаткан Мамытов бул чакырылыш келгенден бери аткарылган иштерге учкай токтолду. Мен жеке өзүм чечим кабыл алдым. Ага себеп болуп жакында болгон парламенттеги окуя болду. Мындан улам өз каалообуз менен айрым депутаттар Баткенге барып келдик. Мен өз ыктыярым менен төрагалыктан кетүүнү кабыл алдым. Бүгүндөн баштап төрагалык кызмат бош, деди Мамытов. Андан соң депутаттар сөз сүйлөп төраганын чечиминен улам жаңы төрага дайындоо маселеси тууралуу сөз кылышты. Буга чейин айтылган айрым маалыматтар боюнча Талант Мамытовдун ордуна спикер болуп депутат Нурлан Шакиев келери божомолдонгон. Улуттук энергохолдинг ишканасынын башкаруу кеңештин төрагалыгына Таалайбек Байгазиев кайрадан дайындалды. Аны эмгек жамаатына 4 октябрда энергетика министринин милдетин аткаруучу Таалайбек Ибраев тааныштырды. Министрдин милдетин аткаруучу кышка даярдык, энергетика тармагындагы реформанын аягына чыгаруу жана өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөө сыяктуу милдеттер тургандыгын айтып кетти. Таалайбек Байгазиев улуттук энергохолдинг ишканасын мурда да жетектеген, андан кийин электр станциялар мамлекеттик мекемесин жетектеп турган. Буга байланыштуу электр станциялар ишканасына Айбек Айдаралиев директор болуп дайындалды. Улуттук энергохолдинг ишканасынын башкаруу кеңешине буга чейин Нурлан Садыков төрагалык кылган. Сентябрь айынын акыркы аптасында Кыргызстанда 77 адам коронавируска чалдыкканы лабораториялык жактан тастыкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Учурда коронавируска каршы бустердик эмдөөнү күчөтүү үчүн 90 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Бустердик эмдөөнү мындан 3-4 ай мурда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын баары алса болот. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 1,3 миллиондон көп адам толук эмделди. Вакцинанын бир дозасы 1,6 миллиондон ашык адамга сайылган. Кыргызстанда 2020 жылдын март айынан бери 21 412 адам COVID-19 вирусуна чалдыккан, 3 миңдей бейтап оорудан көз жумган.